байланыштуу жарым-жартылай иштегендигинен Токмок шаардык мэриясынын коллегиялык жыйынынын күн тартибине негизги 3 маселе коюлган. Алгач кала башчысынын орун басары 2020 жылы аткарылган иштер. Бул жылы шаардын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга багытталган долбоорлор тууралуу маалымат берди. Шаардын мектептеринде электрондук күндөлүк, электрондук китепкана, электрондук кезек бала бакчаларда Коронавирус пандемиясы экономикалык көрсөткүчтөргө өз таасирин тийгизген. Тагыраагы бир катар долбоорлор токтоп, жергиликтүү казынага түшө турган салык да азайган. Бул жылы болсо сырттан каражат тартуу менен калкка жагымдуу шарттарды түзүү үчүн ири долбоорлорду ишке ашыруу толук кандуу уланат. Жалпысынан муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан 105 конкурс жарыяланып, анын ичинен 35 долбоор боюнча келишим түзүлүп ишке ашырылды. Шаардын инфратүзүмүн жакшыртуу негизги маселелердин бири. Ошондой эле суу түтүктөрүн оңдоо, саркынды сууларды чыгаруу системасын калыбына келтирүү каралган. Долбоор Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын каржылык колдоосунда ишке ашат. Ал эми кала бюджетинин 30% жолдорду оңдоо үчүн жумшалат. Биз биринчилерден болуп преференциалдуу келишимге кол койгонбуз. Бул Кыргыз темир групптун алкагында. Ошондой эле азыр Россия Федерациясынан келген инвесторларыбыз бар. Ошолор менен азыр иш аракеттерди баштадык. Буюрса азыр жер маселеси чечилсе, уже жанагы уруксат берүү документтерин баарын толугу менен жардам берип, быйылкы жылы ошол кеч болсо дагы ошол завод курулушун быйылкы жылда пландаштырып атабыз. Токмок шаарында учурда Айнек заводу, Мол продукт сүт иштетүү ишканасы сыяктуу бир катар ишканалар бар. Коллегиялык жыйынга катышкан облус башчысы Мирбек Мияров инвесторлорду тартуу менен өндүрүш ишканаларын көбөйтүүнү сунуштады. Анын натыйжасында жергиликтүүлөр үчүн жумуш орундары түзүлүп, өлкө экономикасын жакшыртууга шарт түзүлөт. Кеч келем социалдык жактан эле программаларды ала берсек, бирок эртеңки күнү бизде мындай кризисный ситуация жаралат. Жакшы бир масштабта элибизге кандайдыр бир мындай жумуш орундарын түзө турган проекттерди ишке ашсак деп 21-жылга коюлганда 2021-жылга мындай инвестиция тартуу боюнча ушу долбоорлорду ишке алып келишибиз керек. Коллегияда саламаттыкты сактоо тармагына да өзгөчө басым жасалды. Себеби коронавирус пандемиясы медицинага өзгөчө көңүл буруу зарылчылыгын жаратты. Калк саламаттыгына кам көрүү үчүн өткөн жылы Токмокто жаңы оорукана колдонууга берилген. Учурда Дүйнөлүк банктын долбоору аркылуу жугуштуу оорулар бөлүмү ремонттон өткөрүлүүдө. Ошентсе да бул тармакта да бир катар көйгөйлөр бар. Азыр бизге врачтар көп, специалисттер жетишпей турган убагы, узкий специалисттер практически жок, баары тег чыгып кеткен за пределы. Азыр семейный медицина деген баягы бир киши сразу 3 тармакты карап, балдарды дагы төрөй турган аялдарды дагы чоң взрослый населенияны дагы өзүбүз карап калганбыз. Азыр эми биздин жаңы келген министрибиз ушунун баарын кайра чогултуп, кайра жана үнөмдөлгөн каражаттан ушу базовый ичинен базовый окладты көтөрүп берем деп өзү мойнуна алып атат. Ошондой эле өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлүнүн катышуусунда Чүй жана Ысык Ата райондорунун коллегиялык жыйындары өттү. Аларда өткөн жылда аткарылган иштердин отчету кылып, бул жылга белгиленген артыкчылыктуу багыттар аныкталды. Автандил Бактыбеков, Улукбек Азизбеков, СТВ.